Салам достор, биз буга чейинки видеодон эркектин никедеги ролун карап баштадык. Тактап айтканда, эркек үй бүлөнүн аялынын башчысы болгондуктан үй бүлөнү багуу, аялы жана балдары үчүн кам көрүү эркектин жоопкерчилиги экендигин көрдүк. Бирок ушуну менен гана бүттүбү? Аялынын жана балдарынын кийими бүтүн, курсагы ток болсо, үй жылуу болсо гана болдубу? Мындан башка дагы кандай жоопкерчилиги бар деп ойлойсуз? Анткени адам денеден гана эмес, адамдын жаны, ички жан дүйнөсү, анын руханий муктаждыктары дагы бар да. Өзгөчө аялдар эмоционалдык жактан дагы эркектерге караганда көбүрөөк муктаж деп ойлойм. Бүгүн биз сиздер менен эркектин үй бүлөсүн багуу, үй бүлөсү үчүн кам көрүүдөн башка дагы маанилүү жоопкерчилигин карайбыз. Бул аялын сүйүү жоопкерчилиги. Эфестиктерге жазылган кат 5-бап 25-тен 27-ге чейинки аяттарда мындай деп жазылган: Күйөөлөр, аялыңарды машаяк жыйынды сүйгөндөй сүйгүлө. Машаяк жыйын үчүн өзүн берген. Ал жыйынды сөз менен, суу менен жууп тазалап, ыйыктоо үчүн, тагы кемчилиги же ушул сыяктуу бир нерсеси жок, ыйык жана кемчиликсиз кылып, өзүнүн алдында даңктуу кылып коюу үчүн өзүн берген. Демек, бул аяттарда күйөөлөр, аялыңарды машаяк жыйынды сүйгөндөй сүйгүлө деп буйрук берилген. Ал эми машаяк жыйынды, тактап айтканда, адам затын кандай сүйгөн? Ал өз өмүрүн берген. Жакан жазган жакшы кабар 3-бап 16 аятта: Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай аны ага ишенген ар бир адам өлбөй түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди деп жазылган. Бул курмандык сүйүү. Адамзаты күнөөкөр болгондуктан, ал Кудайдын сүйүүсүнө татыксыз болсо дагы, Кудай адамзатты шартсыз курмандык сүйүү менен сүйдү. Жана ал ошол сүйүүсүн иш жүзүндө далилдеди. Бул курмандык сүйүү. Бул шартсыз сүйүү. Демек, эркектер дагы, күйөөлөр дагы аялын ушундай курмандык шартсыз сүйүү менен сүйүшү керек. Эркектин никедеги уникалдуу ролун түшүнүүдө азыктандырат, жылытат деген сөздөрдүн маанисин түшүнүү абдан маанилүү. Бул текстеги сүйүү деген сөз грек тилиндеги агапе деген сөздүн которулушу. Бул сөз сүйгөн адамына эң жогорку бакытты каалаган шартсыз сүйүүнү билдирет. Бул этиш сөз учур чакты билдирип, анын кыймыл аракети, анын жашоо образы экенин көрсөтүп турат. Мындай сүйүү сезим эмес, мындай сүйүү тандоо. Азыктандырат деген сөз багуу, өстүрүү, кам көрүү дегенди билдирет. Ал эми жылытат деген сөз жылытуу, жылуу кармоо, ысытуу дегенди билдирет. Бул сөз көбүнчө канаттуулар балапандарын канаттары менен калкалоодо колдонулат. Ал эми бул сүйүү менен жумшак мамиле кылууну билдирет. 29 аяттагы бул этиш сөз учур чакта турат жана дайыма болуп турган кыймыл аракетти билдирет. Демек, ушул чындыктардын негизинде эркектин аялын үй бүлөнү башкаруу жана үй бүлөсү үчүн кам көрүү жоопкерчилиги менен үй бүлөсүн, аялын сүйүү жоопкерчилигин бирге карасак, демек, эркек аялын кантип башкарышы керек? Эркек аялын катуу бийлик менен эмес, ал эми жумшак сүйүү менен, назиктик менен башкарышы керек. Ошентип, акыркы 2 видеодон биз ыйык жазуудан эркекке, Кудай эркектерге кандай жоопкерчилик бергендигин көрдүк. Кудай эркекке, эркек аялдын башчысы, ошондой эле үй бүлөсү үчүн кам көрүп, үй бүлөсүн багуу жоопкерчилиги жана аялын сүйүү жоопкерчилигин бергендигин көрдүк. Эркек аялын машаяк жыйынды сүйгөндөй, курмандык, шартсыз сүйүү менен сүйүшү керек. Жана ошондой эле аялын Кудайдын курмандык сүйүүсү менен сүйүп, сүйүү менен башкарышы керек. Кандай деп ойлойсуздар?
Эркектер эгерде көпчүлүк эркектер ушундай сүйүү менен, курмандык шартсыз сүйүү менен, Кудайдын сүйүүсү менен сүйүп башташса, анда көпчүлүк үй бүлөлөрдө кандай өзгөрүүлөр болмок? Биринчиден, ажырашуулардын саны азаймак. Үй бүлөлөр өзгөчө балдар бактылуу болуп, жылуу үй бүлөдө, тынчтык атмосферасында, сүйүү атмосферасында бактылуу жашашмак. Көптөгөн үй бүлөлөр, көптөгөн жубайлар жарашмак. Урматтуу эркек, урматтуу күйөө, сиз кандай күйөөсүз? Үй бүлөңүздү, өзгөчө аялыңызды катуу башкарган диктатор сыяктуу күйөөсүзбү? Же сүйүү менен, шартсыз сүйүү менен сүйүп, жумшактык менен, назиктик менен башкарган күйөөсүзбү? Иштейсизби? Эгерде иштесеңиз, ошол үй бүлөнү багуу, үй бүлө үчүн кам көрүү гана жоопкерчилигиңизди жакшы аткарып, ал эми сүйүү жоопкерчилигиңизди унутуп же такыр таштап койгон жоксузбу? Же ошондой эле жалкоолонуп, үй бүлөнү багуу жоопкерчилигин жакшы аткарбай жаткан жоксузбу? Бул чындыктар аркылуу Кудай сизге эмнени ачып берди жана ушул жоопкерчилигиңизди, аялыңызды сүйүү, үй бүлөнү багуу жоопкерчилигин дагы жакшыраак аткарыш үчүн кандай аракеттерди жасайсыз? Урматтуу достор, эмкиде биз аялдын никедеги жоопкерчилигин карап баштайбыз. Көрүшкөнчө биз менен болуңуздар.